Türkiye'de her bir sayloda жеңгенде жаңағы Ердоғандар балконда қой, балконда отырмайды. Біздікі де балконда болды. Бұл менің жеңіс емес. Сіздер мені жоғарғы кеңеске бөлсе Bilimdүүлөр керек, дээринде барлар керек, өзгөчө ойлоно алгандар керек деп бизге добуш бердиңиздер. Биз эч качан бул жыйынтыкка уялбайбыз. Биз баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Парламентте балык депутат болбогон деп мени шайлап берген мекендештериме чын жүрөктөн чоң ыраазычылык билдирем. Ушунчалык толкунданып, кубанып турам. Мен ойлойм, ар бириңиздердин добушуңуздарды, ар бириңиздердин үмүтүңүздөрдү толук коргоого, актоого мен сөз берем. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең таазим бар болуңуздар. Я хочу поблагодарить всех своих единомышленников, свою команду. Всем вам спасибо большое. Нас ждут большие перемены. Таза шайлоо өткөрүп, ак дилимен, ак намысым менен аракет кылып иштедим. Мен бир дагы добушту сатып алган жокмун. Мен ошо эки кошо ишенген жетекчим дагы анткен жок. Бирок бул жашоонун биз көп чоң сабак алдык. Кантип добуш сатылып атканын көрдүк, кантип административдик ресурс иштеп атканын көрдүк, кантип айрым адамдар айрым мыйзам бузууларга көз жумулуп атканын көрдүк. Бул эч нерсе эмес. Эмин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460 миң сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды. Бирок